Саламатсыздар, бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров Бишкекте генерал-лейтенант Та Бакаевдин атындагы УКМК академиясын ачты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 17 октябрда Бишкек шаарындагы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин генерал-лейтенанты Бакаев атындагы академиясынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы катышуучуларды академиянын ачылышы менен куттуктап, дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү саясий кырдаал, улуттук коопсуздук органдарынан алдыга коюлган тапшырмаларды так аткаруусу үчүн тиешелүү иш-аракеттерди талап кылып жатканына көңүл бурду. Ал ыкчам кызматкерлердин күжүрмөн кесиптик даярдыгынын талдап ой жүгүртүүсүнүн жана чечкиндүүлүгүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кесиптик кайра даярдоо жана кадрлардын квалификациясын жогорулатуу институтунун базасында академия түзүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Академия кесипкөй чекистерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу багытында илимий жана усулдук борбор бар адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы болмокчу. Бул окуу жайдан жаш адистер мамлекетибиздин конституциялык түзүмүн, суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билимге, чеберчиликке жана жөндөмдөргө ээ болушат, деди президент Садыр Жапаров. Ал ушул убакка чейин өлкөбүздүн улуттук коопсуздук органдарына керектүү адистер Россия Федерациясынын федералдык коопсуздук кызматына адистештирилген аскердик окуу жайларында окуп келишкенин эске салды. Эми бул багыттагы адистер өзүбүздүн академиядан даярдалып чыгарылат. Мамлекет башчысы бул академия улуттук коопсуздук органдарына, анын ичинде улуттук коопсуздук органдарынын ведомстволук бөлүкчөлөрүнө, ошондой эле коргоо министрлигинин тиешелүү бөлүкчөлөрүнө кадрларды даярдай турганын сыймыктануу менен белгиледи. Анда улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, жетекчилик курамда окутуп чыгаруу, ошону менен бирге улуттук коопсуздукту камсыздоонун актуалдуу маселелерине илимий жактан изилдөөлөрдү жүргүзүү менен улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү иштери жүргүзүлөт. Академия мындан сырткары чалгындоо, чалгынга каршы жана ыкчам издөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон кесиптик жөндөмдөрдү өркүндөтүү жаатында иш алып барат. Мында аскердик адистер үчүн кесиптик даярдоо программасы боюнча 5 жылдык мөөнөттө окутуу каралган. Ошондой эле ыкчам курам үчүн 1 жылдык мөөнөттөгү кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу курстары уюштурулган. Садыр Жапаров иш-чаранын катышуучуларына кайрылып, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу ар кандай кырдаалдарда сабаттуу чечим кабыл алууга, ишенимдүү иш алып барууга жол ача турган теориялык укуктук билимдерин жаңыртат, практикалык көнүмдөргө көнүктүрөт деп ишеним билдирди. Ал бул академия улуттук коопсуздук органдарынын илимий укуктук кесипкөйлүүлүк муктаждыктарын канааттандырган институтка айланаарын жана мамлекеттин коопсуздугун бекемдөөгө маанилүү кадам болуп калаарын айтты. Президент Садыр Жапаров келечекте кызматкерлерди тандоо, кесипкөйлүккө, компетенттүүлүккө жана кызматка берилгендигине көңүл буруу менен кылдат жүргүзүлүшү керектигин белгиледи. Ал өлкөнүн жана анын жарандарынын коопсуздугун камсыздоо боюнча милдеттерди натыйжалуу аткаралган турган мыкты талапкерлерди тандоо маанилүү экенин басып көрсөттү. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Автоунаасы менен ынтымак ордонунун дарбазасын сүзгөн аял кармалды. 65 жаштагы аял Lexus унаасы менен жаңа үйдүн ынтымак ордо дарбазасын сүздү, маалыматты Ленин райондук милициясынан билдиришкен. Аялды коопсуздук кызматкерлери кармап, жеринде укук коргоо органдары иш алып барган. Буга чейин өзүк булактарыбызда аял камакта отурган Даниэль Ажиевдин апасы Сайкал Ажиева экенин кабарлашкан. Ажиевдин апасы буга чейин соц тармакта мамлекет алардын 3 батирин, 2 үйүн жана 4 унаасын тартып алганын айткан. Ал келинин 3 баласы менен бара турган жери жок экенин билдирген эле. Кыргызстанда көп сандагы вебкам студияларынын тармагын уюштурган деп кармалган Даниэль Ажиев 9 жылга эркинен ажыратылган. Ал Бириккен Араб Эмирлигине качып кетүү үчүн Өзбекстанга барганда колго түшүп, 4-июнда Кыргызстанга өткөрүлгөн. Чекистер
Тажиевдин вебкам студияларында 18-ден 25 жашка чейинки 300гө жакын адам интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп келгенин билдирген. Эрназар Акматалиев баштаган балбандар Россиядагы мелдешке катышат. Кыргызстандын эркин күрөшү боюнча балбандары Россиянын Саха Республикасында өтө турган эл аралык мелдешке катышат. Турнир якутиялык машыктыруучу Дмитрий Коркиндин элесине арналып өткөрүлөт. Кыргызстандан бул мелдешке Эрназар Акматалиев, Улукбек Жолдошбеков, Стамкул Жаныбек уулу катышат. Биринчи орун алган спортчуга 200 000 рубль сыйлык берилет. Турнир 19-20 октябрда өтөт. Анда 10дон ашык өлкөнүн спортчулары таймашка түшөт. Манас соода-логистикалык шаарынын курулушуна капсула салынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Манас соода-логистикалык шаарынын курулушуна капсула салуу аземине катышты. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Иш-чарага Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен да катышкан. Соода-логистикалык шаар Чүй облусунун Алымүндүн районунда курулат. Базар экономикасынын өзөгү соода экенин, логистика болбосо азыркы замандын бренди болуп калганын баарыбыз жакшы билебиз. Биз азыр соода-логистикалык борбор гана эмес, соода-логистикалык шаарынын курулушун баштап жатабыз. Бул ири долбоор экенин белгилеп кетейин. Анда 300 000 соода түйүнү болот. Кала 700 гектар жерде жайгашып, аны курууга бардыгы 4,2 миллиард доллар сарпталат. Башкача айтканда, бул логистикалык борборду ири деңиз порту менен салыштырууга болот, деди Минкап төрагасы. Жапаров Манас соода-логистикалык шаары заманбап логистикалык борбор гана эмес, инвестициялык ишмердүүлүк үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан уникалдуу долбоорго айланарын кошумчалады. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз, азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө 45 000 доллар сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп, кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. 45 000 доллар керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анархан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар, тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ушу кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Тажикстанда ЖКУнун машыгуусу башталды. Тажикстандын Харп Майдон полигонунда ЖКУнун Рубеж 2024 машыгуусу старт алды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрүнүн өкүлдөрү катышты. Машыгуунун негизги максаты ЖКУга мүчө өлкөлөрдүн аймагына мыйзамсыз куралдуу топтордун кирүүсүн жоюу боюнча согуштук аракеттерди даярдоо, ошондой эле тоолуу жана чөлдүү аймактарда согуштук операцияларды уюштуруу, аскерлерди окуу күжүрмө милдеттерге даярдоо маселелери каралууда. Рубеж 2024 машыгуусуна 1,5 миңге жакын аскер кызматчысы катышып, 250ден ашык аскердик атайын техника, анын ичинде учактар, тик учактар жана учкучсуз аппараттар колдонулууда. Акылбек Жапаров Россияга расмий сапары менен барат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 19-21 октябрь күндөрү Россияга расмий сапары менен бараарын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, Жапаров бул күндөрү Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана Кыргызстандын Россиядагы өччү маданият күндөрүнө арналган иш-чараларга катышмакчы. Ошондой эле Россиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен эки өлкө өкмөттөрүнүн биргелешкен жыйынын өткөрөт. Мындан тышкары эки тараптуу жолугушуулар жана маданий программалар уюштурулары күтүлүүдө. Жогорку кеңеш велосипед жана скутерлерге тротуарда жүрүүгө тыюу салууну сунуштады.
Жеке мобилдүүлүк каражаттарын колдонуу тартиби жөнгө салган мыйзам долбоору сунушталды. Документти депутат Чыңгыз Ажыбаев демилгелеп, коомдук талкууга чыгарган. Мыйзам долбоордун негиздемесинде соңку убакта популярдуу болуп жаткан жеке мобилдүүлүк каражаттарын колдонуу нормативдик жактан жөнгө салынбаганы белгиленген. Жеке мобилдик каражаттардын айдоочулар эрежелерди билүүгө, сактоого милдеттүү жана жолдо жүрүүгө да укуктуу деп жазылган мыйзам долбоорунда. Тыюу салган эрежелер бир кол менен башкарууга, атайын шарттары болбосо жүргүнчүлөрдү ташууга, мопедтерден башкасына автожолго чыгууга, жакын жерде велосипед тилкеси болсо тротуар менен жүрүүгө болбойт, коргонуучу, караңгыда чагылдыруучу, каражаты жок айдоого, жүк ташууга, чиркеги чилип жүрүүгө, мопед айдоочуларына велосипед, тротуар же жөө жүрүү жол менен жүрүүгө тыюу салынат. Жеке мобилдүүлүк каражаттарына тиешелүү жол жок болсо, айдоочу саатына 6 чакырымдан ашырбай, жөө кишилер үчүн коркунуч туудурбастан тротуар же жөө адамдар өтүүчү жол менен жүрө алат. Жеке мобилдүүлүк каражаттарга самокат, электр чыгырыгы, скутер, мопед, гидроскутер сыяктуу дөңгөлөктүү чакан унаалар кирет. Бишкек шаардык соту Акын Аскат Жетигенге өкүм чыгарды. Бишкек шаардык соту Акын Аскат Жетигенге өкүм чыгарганын шаардык соттон билдиришкендей, биринчи инстанциянын Акынга чыгарылган өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган. Буга чейин 1-июлда Свердлов районунун соту Аскат Жетигенди массалык башаламандыктарга чакырыктар беренеси боюнча актап, бийликти күчү менен басып алууга чакырыктар беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Сот Акынды 3 жыл эркинен ажыраткан. Аскат Жетиген ырчы Акын обончу комузчу. Ал элге зарыкканда Кусалык, Кыргызым аттуулары менен таанымал. 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблин жетектеген. Буга чейин ал азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган, видео кайрылууларды жасап келген. Быйыл 15 мартта ал бийликти сындап, каарып сөккөн видео кайрылуусун чыгарган. Бул видеодон кийин эле 16 мартта УКМКнын кызматкерлери Аскат Жетигенди Кочкордон кармап Бишкекке алып келишкен. Бирок ал 15 мартта эмес, ага чейинки видео кайрылуусу үчүн 2022-жылы козголгон кылмыш иши боюнча кармалганы кабарланган. УКМКга бийликти басып алууга чакырык жасоо деген айып таккан Акын 48 саатка камакта болгондон кийин 18 мартта Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан аны эч жакка кетпөөгө тил каты менен бошотулган. Бирок Аскат Жетиген 20 мартта УКМК тарабынан кайра кармалган. Бул ирет анын кармалышына 15 марттагы видеосу себеп болгон, ага массалык башаламандыктарга чакырык беренеси менен иш козголгон. Кийин иштер келип бүтүп Свердлов райондук сотунун кароосуна жөнөтүлгөн. 23 майдагы соттук отурумда Аскат Жетиген УКМКнын кызматкерлери кыйноого алганын билдирген. Акындын билдирүүсү боюнча УКМК азыркыга чейин үн ката элек. Жыл башынан бери 107.183 балага сүйүнчү берилди. Быйыл 10 айда 107.183 балага сүйүнчү берилди. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Балага сүйүнчүнү төлөөгө 429.973 сом жумшалган. Эскерте кетсек, балага сүйүнчү ар бир ымыркайга 4.000 сомдон берилет. Ал эми 3 же андан көп бала төрөлгөндө ар бирине 50.000 сомдон төлөнөт. Бишкектин Бейшеналиев көчөсүндө уруксатсыз курулган гараж буздурулду. Бишкектин Бейшеналиев көчөсүндө уруксатсыз курулган гараж бузулганын мэриядан кабарлашты. Мэрия билдиргендей, гараж турак жайлардын жанында жайгашкан жана аны узак убакыт бою сел-саяктар пайдаланып келишкен. Ошондой эле гараждын айлана тегерегине таштанды ыргытылып келген.